4. bölüm. Rossiyadagı eski şaharlardan biri Saratov. Muну kimdir görsöm dep köksöbөгөн. Şahar uluktardyň golunda. Alardын көзүнө şahar gün sanap dürküröp ösüp baratkандай көңүлдүү görünse, карапайым адамдарга şahar negedir tük özgörülbөгөнсүп, anын üstüne kaygılуу көрүнөр эле. Kapkaydan sürülüp gelgen kişilerge bul türmö tübölükö tünök bolot. Mırzalar bulardın taqdyrına жазылган ушul dep tabalaşat. Demek karapayım adamlar kokus kılmıştуу boluşsa, can algıçtardın dayındagan jayına kelişet eken go. Anday pendilerin taqdyrına жазылган uşulbu? Buga жооп табуучu kim? Bul kündörde kim çındıkты izdese barar jeri türmö. Bizdin şaharda meymankanadan türmö köp. Munun sebebi beylikti jek көрgөн kişiler jayınap jüröt deşer ele uluktar. Bayagı 5'ten belgülü taabaldını uşul türmödögü günökörlörgө koşkonuna bir gıyla uwakt öttü. Bul türmö jelmoğuzdun uyutkusu siyaktуу görünöt. Taabaldının görgönünden görelegi köp. Жазга жуук Россиянын карт шаары Саратовду кара туман басып турат. Деле көз ачырар түрү жоктой. Шаардын четиндеги жедеп эскилиги жеткен көпүрө бузулуптур. Төрөлөр ошону түрмөчүлөрдүн бекер күчүнөн пайдаланып кайра курууга киришкен. Мындай оор түйшүктүн неченин тарткан камактагылар илкип салкып иштеп жүрүшкөн. Таабалды да так ошолордун арасында. Желдеттер шырп алдырбайт. Кай бир учурларда сакчы, жандармдар, чоңдор көздөн далда болгондо кара жумуштагыларга оолактан көз салышчу. Качпас эле болду дегенсип камырашпай да отурушат. Мына азыр ошолор өздөрүнчө чылым чегишип, мылтыктарын көкүрөктөрүнө кысып, же ийиндерине арта салып таштап коюп, падышанын көчү кыймылдады деген каңшаар угулат. Ошого жолугуп калыш керек эле, балким бизге кат бардыр. Унчугушпай калышты. Кароолчулардан көздөр өтөт. Бир сакчы сороюп күнөөкөрлөрдү карап коюп, кайра отуруп, кызыгып кеп уга баштады. Жаңы келген Лебедев өзүнө тааныш тигил турган кыргыз жөнүндө аз убакыттын ичинде көп нерсени ойлонду. Ошентип турушуп булар аялга кандайча кездешүүнүн амалын ойлошту. Бу эски досум дейт таабалды. Чыны Лебедев да ошол ойдо. Абарайы бузул электе бир айла тапсак дурус болгон турат. Антонычка сыр билгизбей өзүнчө кейип тынчсыздана кетти таабалды. Анын көзү оттой жанып, жээктеги адамдын караанында. Дагдайган көөдөнүн кере жан жагындагыларга жагалдана карады да, ошо жерде иштеп жаткандарга бирдеме дечүүдөй оозун эптеп баратканда кимдир бирөө акырын сүйлөдү. Сага барууга болбойт. Кичине байкай туралы. Мүмкүн оңтойу келер, ошол экен. Тобокел десе кантет? Жок, сен таанымалсың. Бакан ооздор сени билишет. Берки Пудовкин күнөкөрлөр кыбырап иш менен алек. Өздөрү жээктеп кеткен кара жолдо бутуна эски көлөш кийген, өңү азыңкы, куп-куу, көзү чанагынан чыга жайнаган аял мүшөк көтөрүп келатты. Күнөкөрлөрдү кайтарышкан кароолчулар ага назар салышпады. Жолдон жай чоочун киши өтүп туручу. Жанагы аялдын карааны көпрөгө жакындаганда кароолчулар башташкан тамашанын эң кызык жерине келишкендиктен жолдон көрүнгөн караанды анча этибар алышпады. Жанагы кайырчыга окшогон аял күнөөкөрлөрдүн так тушуна жеткенде далдоого кирип жок болду. Анын карааны сакчыларга көрүнбөдү. Ансыз деле беркилер оолакта. Чарчы бойлуу, коңур чачтуу, ак жуумал, улгайып калган күнөөкөр кара жол жактан тактай сүйрөп, суунун кашатына жеткен маалда жанагы аял көмүскөдө элес булас көрүнүп отурган. Бул кишини таабалды байкап турду. Мен ушуну көрүп жүрдүм эле. Деги ушунда бир кеп бар, дейт таабалды өзүнчө. Көмүскөдөгү аял беркилер жакты карабай, сууну тиктеп мелтиреп отурат. Ак жуумал күнөөкөр ошол тегеректен карыш жылбады. Бирок ал чейрек чакырым жердеги караанга кандайдыр бир белги бергенсиде. Аял колун өөдө көтөрүп белги берди. Ары жактан бирөө бизге өтө керектүү кабар жеткизип келсе керек ушул аял. Сен баатырлыгыңды кой, сенден шек алышат деп Степан таабалдыга күңкүлдөп сакчылар жакка көз чаптырды. Степан ар кайсы тактайды кармаламыш болуп ары бери басты. Бир окумда таабалдынын көзү курч орус баласынын көзүнө кадала түштү. Туган, сен мен эмне мынча карайсың, деп Лебедев шыбырады Пудовкинге.
Jön ele, sen menden çoşubagyn. Sen özüň östürdüň-go meni. Balkim tınçydyr tigil ayal. Owa, mümkin. Joldaş, tigil ayaldy gördüňbü dep başı menen jaňdady. Görgönde emne Stepan dep çort aýtdy tabaldy. Al bayagy Lebedev ele. Aňgyça jeyekde turgan ayaldyň karany körünbey kalganda Lebedev iretsiz jatgan taktaylardan üstüne çygyp moýnun sozup eleňdedi. Balkim meniň ayalym çygar. Ar jakdan süýleşip turgan garawulçylardyň katkyrygy uguldy. Alar da çoňdor kapystan gelip kalyşpasyn degen öňdü eki jakda garap goýuşup, kayra başlaryny keýkeňdetip, özlörünçe sözgö alagdy boluşdy. Janagy karaan körünbey kalgan soň Lebedev jeyekdi gözдөй basmak bolgonda tabaldy anyň aldyn turady. Seni görüp kalsa jaman bolot, men barsam durus bolar ele deyim. Stepan unçukpay any jal tikledi. Hemne, maga işenbey turasyňarby? Joldaş, biz eski sırdaş elek, bary tüşünükdi. Meyli, barsaň barçy. Tabaldy jeyek menen bökçöňdöp zymyrap baratkanda anyň garanyň 5-6 arka jeldetlerden daldalap turuşdy. Kokus garawulçylar görse any gaçyp baratgan eken deşip, möndürдөй ok jağdyrışyp, çuu çygarışary şeksiz jana bary oýran boluşat. Tabaldy jeyekke jetkende janagy körünbey kalgan karaan murdagy orduna baratgan. Al jer menen jer bolup bor toktop, jata kalganda göl şal bolup terdegen kara suur kişi janına jetip bardy. Katya, Sasha, joldoştor meni jiberişdi. Kana emne kabar bar, dedi küýükön tabaldy entigip. Jüregi lakıldap saatyň jebesinde sogat. Bul özünün süýgeni, joldoşu, birok jer tar, jan kulaktın uçunda. Ayaldın aga jany açıp kawurgasy kayışa düştü. Me, silerge kerekli nersen bar uşunda, görüp kalsa oýran bolabыз. Koş tabaldym, türmöge kelem, tez get, dedi kömküresine jatkan ayal, gök kagazga bekem orolup kiçine nerseni tapşırıp jatıp. Koş Katya, bul Pravdanın eň birinçi nomer eken, bizge gerek, hayır. Ayal jeyektegi mayda tokoydun arasına girip ketip görünbey kaldı. Kurulup jatkan köprödön berki tüz açık. Adam emes, bul жерden çyçkan jorgolosa dağına körünörlük ele. Kayra kelatkanında garawulçylar körüp koýuşaby dep jürek zada boldu. Al oşol korkunçtuu жерden ötkönçö jer menen jer bolup bortoktop jılıp keledat. Aňgyça döňsödögi garawulçynyn biri tabaldy jakty akyp karap durdu. Jat degensip Stepan aga golun jansap, birde tigil gelatkanda çevelenip karayt. Jandy golgo garma dep uşunu aýtyş gerek. Emne oğuzuňardy açyp aňkaýyp turasyňar. Kıymıldagıla, iştegile, dep kekete kıykırdı sakçı. Tabaldy jerge jabıştı. Stepan jana anın janında turuşkanlardan jürekleri şuu dey düştü. Birok garawulçy özünün saktıgına maşır boldu da kayra jalp etip otura ketdi. Tabaldy janyn nürep keladat. Al berkilerge jeterini az ele kalganda, emi şaşpagın, korkunuştan öttük, dedi sanası tıngan Stepan. Al koynunan gök kagazga oroluu birdemeni suurup çygyp Lebedevke sundu. Kaybirleri bul ötken korkunuştuu okuyany baykabay da kalganday boldu. Stepan belekti açtı. Pravda. Birok eň birinçi eken, dedi gülüňdep. Joldoştor tegerektep kalyşdy. Tabaldy arka jakta oturgan, anın küýükkönü jaňyla basılgan. Joldoş, biz sağa razыбыз, jaňylbaptyrбыз. Sasha, sen daima biz menen bir bolosun. Biz izlegen çındыкты uşul Pravda tabir et. Kandaydır bir meýerimge gabılgansıp jany jırgap köşüldü. Oor kündör, tartkan azaptary esinen çygyp, unutbolçuday geyiptenet. Anın sebebi Pravdany körүү tabaldy üçin gelecekte aga ömür jolu kenen açılçuuday sezilip durdu. Joldoştor, biz dagı küreşte bolobuz. Pravda kırgızça akykatlyk bolot, dedi Pudovkin. Iras, biz sözsüz birge bolobuz joldoşum. İştemiş bolup jatıştı. Pravda dep tabaldy içinen kaytalay berdi. Keç girdi, jumuş toktodu. Garawulçylar tutkundardy türmönü gözдөй aydap jönöştü. Ar gaýsy жерden kalaýyk bulardyn türlerin körüp, jandary açıp başlaryn çaýkap kalaýörüp jatjat. Kıyınçılıkka jedep bışkan künökörlördün uşul türmödön tabaldyga kezdeşkeni anın taалай jolunun bagtyn belgiledi. Anın et jüregi eljirep bulardan köptü uktu. Dalaydy bile üýrendi.
1910-жылы ал өлүмгө чектелгенде ажалдан коркуп өксөгөн эмес эле го. Атүгүл алыс калган энеси жана жатындаш бир туугандары чанда гана мунун эсине түшөр эле. Эл үчүн күрөшкөн, өлүмдөн коркпогон жалындуу кишилер түрмөдө камыгып жаткан Таабалдыга тим эле тоодой медер. Кылымдар бою өкүм сүрүп келген акыйкатсыздык менен кармашууга белдерин бекем байланышкан нечен миңдеген такшалган азаматтар Россиянын шаарларынан тартып мейкин талааларына чейин кенен тараптыр. Bir günü bir kızık okuya boldu. Күнөөкөрлөр начальниктин уруксаты боюнча кезек-кезек гана үй бүлөсү менен өзүнө күйүмдүү жакын тааныштарына учурашар эле. Күтүлбөгөн жерден Александр Пудовкинге кандайдыр бир белгисиз киши учурашканы келиптир. Ал өзүнчө буга айраң таң калат. Ага келген ким болду экен? Бул тегеректе кайсы жакыны бар? Деле үч уктаса андай ой келген эмес. Мунун туулуп өскөн асман мелжиген ала тоосу алда кайда алыс калбады беле. Энеси Толкун же караңгы бир туугандары аркасынан атай издеп келүүгө чамасы келбейт эле го. Мына ошонусунда бир кеп бар көрүнөт. Же начальниктер жалаага жакын Таабалдыга каадаларынча дагы бир балени жаба койгулары келип жүрөбү? Балким түрмөнүн чоңдору саясий күнөөкөрлөргө чуу баштоо үчүн өздөрүнүн камдап койгон малайынын бирин жиберип Пудовкиндин сырын тартышканы жатышкан чыгар. Сакчылар камералардан күнөөкөрлөрдү топуратып айдап чыгышты. Таабалды узун коридорду көздөй багжайып жай басты. Анын жүрөгү элеп-желеп болду. Күнөөкөрлөргө учурашканы келишкен жакындары бир боорлору капаста жүргөндөргө жакын бара алышпайт. Эки ортодо чеп болуп турган темир торлор бар. Учурашууга чыгышкан күнөөкөрлөр тордун аркы бетине токтошту. Берки келген кишилер түрмөнүн тартибин сакташып, туткундарга бетме-бет туруп сүйлөшүшөт. Күнөөкөрлөр жакындары менен сүйлөшүп жатышкан маалда эки кабат темир тордун ортосу менен жүргөн надзиратель бизге каршы сөз болобу дегенсип беркилердин кебин тыңшап, аркы терки тынымсыз басып турат. Көпчүлүк жабыла кыйкырып сүйлөгөн кезде чуудан эч нерсе угулбай калчу. Темир торго жакындашканда ар жактан келатышкан күнөөкөрлөр өз кишилерин тез көрүүгө ашыгышты. Таабалды көзүн жоодуратып, ага атайы келген белгисиз кишини кайсы жерде турганын көрө албай элеңдеп келатат. Бет алдындагы катарма-катар тордун арасынан жайнаган көздөрдү шашып карап баратат. Анын көзүнө берге келгендерден бир да тааныш киши чалдыккан жок. Темир тордун орто ченине жеткенде капыстан «Саша!» деп сымбаттуу жаш аялдын жанынын бардыгынча кыйкырган үнүн укту. Таабалды ошол үн чыккан жакка кандай жеткенин өзү да сезбей калды. Качан гана анын көзүнө эң тааныш өң учурай түшкөндө «Катя! Катя!» деп ал уда эки мертебе катуу кыйкырып жиберип, анан боору менен ортодогу темир тосмого жабыша түштү. «Сен кайда жүрсөң да издеп табам дечи эмес белем. Мына эми сени издеп таап алдым. Баягы көргөнүмдөн өңүң жакшы, ден соолугуң кандай?» Убакыт өтө тар. Таабалды бул жолу Катянын жайын билүүгө ашыкты. Дурусмун, жараларым айыкты. Айтчы айланайын, деги өзүң кыйналбай жүрөсүңбү? Антоныч жаңы келди дебедим беле? Мага каралашып жүрүшөт дегени революционерлерден таалим алып жатам дегени. Катя, өңүң азып калгандай көрүнөт. Эмне, табың жокпу? Мүмкүн. Мындагы туугандарга жолугуу кыйын окшойт. Алар үйлөрүндө турушпайт экен. Мындагы туугандарга жолугуу кыйын окшойт дегени бул жердеги революционерлерге кездеше албадым деп Катя Таабалдыга жандатып айтып жатат. Кожоюндун киргоогун жууп, тамагын бышырып берем. Сүйлөй бер, түшүнүп жатам, деди Таабалды. Жакында катуу өрт чыгат дешет карылар. Жакында катуу өрт чыгат дегени жакында согуш башталат деген мааниде. Ошондо силер кантер экенсиңер? Менин эси дартым эле ошондо. Ушундай, Саша, мен Кудайдан аманчылыгыңды гана зарлап тилеп калдым. Балким мен мындан ары, деди да Катя жашып, сөзүнүн ар жагын узартууга шайы келбей, каңырыгын түтөтүп мукактанды. Таабалды дароо анын көңүлүн көтөрүүгө тырышты. Билем, Катя, сага абдан кыйын болду. Сен абдан чыдамга эмес белең. Мен жакында бошоном. Сен ишене бер. Ооба. Анан турмушубуз оңолот. Иштейбиз. Мен жөнүндө ойлоно берүүнүн сага эмне кереги бар? Анан кантейин?
Кайгыны унут, Катя, кайраттуу болгун. Табалды мурутунан жылмайганда Катя каадасынча сүйгөнүнө көзүн сүзө эркелеп күлүмсүрөдү. Экөөнүн бири-бирине мээримдүүлүгү көз ачып жумганча пайда болду. Булар убакыттын аздыгынан шашып, келерки турмуштары тууралуу акылдаша башташты. Бизге да аз калдыбы? Мына ошонуң жакшы, мага жагат, Катя. Баса, алыстагы бир боорлордон кат барбы? Алыстагы бир боорлордон кат барбы дегени, Ташкендеги Лебедев жана башка жолдоштордон кат алдыңбы дегени. Жок десе да болот. Алар өз дыйканчылыгы менен алек болуп жүрүшкөндүр. Айтмакчы, Саша, мен даттандым эле. Кокус жазып тайып ошондон жооп келип калар. Ошону эсиңе алгын, түшүндүңбү? Ооба. Ай, кайдан? Сен өз жаныңа чыйрак бол, Катя. Келгениңе сүйүндүм. Көңүл жайланды. Турмуш үчүн аракетиңди токтотпогун. Асман бирде бүркөө, бирде чайыттай ачык эмеспи? Ылай суудан жутпа, ооруга чалдыгасың. Климов Питерде имиш. Ооба, ошондой экен. Мен дагы сага келүүгө аракет кылайын. Көрсөтүшөр. Анчалык деле жек көрүнүп кыйналбагын. Шартка жагдайына жараша болорсуң. Деги сен соо болгой элең. Мен турмушка бышып калдым. Табалды зайыбы менен кызып сүйлөшүп жаткан кезде мойнун куркуйтуп надзиратель келе калды да: "Убактыңар бүттү, сүйлөшүүнү токтоткула", деди сурдана. Өз жакындары менен жандарын сабашып сүйлөшүп жаткандарга надзирательдин мындай сүйкүмсүз үнү шиш менен кулакка сайгандай тийди. Надзирательди тоотпогондой баары ого бетер күчөшүп, акыркы сөздөрүн бири-бирине айтып калууга ашыгышып, бүт жабыла күжүлдөшкөндө каардуу желдеттин куйкасы куруша түштү. "Болду, учурашканы келгендер, силердин да убактыңар бүттү. Эми тарагыла". Баарына ажырашуу кыйын болду. Күнөөкөрлөр коридордон кетип баратышып, артына кылчайышып, жакындарына кыйкырып коштошуп баратышты. Кош, Саша, кош. Мен эч качан сени унутпайм. Кайыр, саламат бол, Катя. Табалды, деп Катерина темир торду муштагылады. Акырын кеткиле. Күнөөкөрлөр камерага киришсин. Ошондо да болбой кайбирөөлөр кылчайышып кыйкырышат. Балдардын бетинен өөп кой. Энеме каралаш. Жакшы тур. Жагыңды бас дейм. Азыр, мырза. Кош, силер мени күткүлө, бир боорлорум. Токтоткула келжирек сөздү. Учурашууга келишкендер дагы эле үмүттөнүшкөндөй темир тордун ар жагында телмирип турушат. Кайда бир топтон кийин алар амалсыздараң бет-бетинен тарай башташты. Кээ бири көз жаштарын кылгыртышат. Кайбирөөлөр унчугушпай иштеринен сызып ойлонууда. Күнөөкөрлөргө жолугушканы келишкендердин ар кимисинин көкүрөктөрүндө дарты бирдей сезилет. Качан бошонот? Кайсы күнү эркиндик болот? О, Кудай, кандай азап! Ар кимдин ушинтип өздөрүнчө коурашып баратышканын Катя да укту. Ал өзү кайрат кылып көзүнө жаш алган жок. Бул жаш келин Саратовго келгенде кандайдыр бир бала чакасы жок, куу баш бөлөк бирөөлөрдүн балдарын өлгөндөй жек көргөн чиновниктин үй кызматчысы болуп жалданган. Катерина экинчи мертебе Табалдыга жолукканына ыраазы болду. Кожоюнум кырсыктабасын дегенсеп ал текилдеп жүгүргөн бойдон баратат. Анын санаасында качан болсо Табалды. Мырзалардын көңүлүнө жакпай кылмышкер болсоң, сен Урал тоосунан орун аласың. Улуктарга андан катуураак асылсаң, Саратов түрмөсүнө сүрүлүп барасың. Туткундар ыгы келе калганда ата-энелерине, жакындарына жана жолдошторуна төмөнкүдөй жашыруун кат жазышар эле. Айланайын апаке, ак эмчегиңди аймалап далай эмбедим беле. Өлүм алдында жатсам да ак сүтүңдү унутпайм. Энелик мээримиңди төгүп, мага кат жазган экенсиң. Акыл иретинде мага жиберген насаатыңа рахмат. Сы түрмөсүнүн суук түрү кадимкеле төбөсү ачык көрдөй. Анын ичи дайым түнөрүп турат. Анан жакшылыктын жышаанасы андан кайдан болсун? Азаптын, коркунучтун уюган жери. Адам башынан өткөрүп көрө элек кыйноо ушунда. Апа, сен мени коркок, мажүрө, чабал, намысы жок бол деп төрөгөн эместирсиң. Мен кожоюн мырзанын кызматын кылып, ошонун буйругу боюнча шелпейип жүрө бермек элем да. Ошондо буу көрөкчө ушуну туубай эле туума чөксөмчү деп сен катуу өкүнөт элең.
Силер байкайсыңарбы, качан болсо асманды калдайган кара туман каптап турат. Карарган көк качан чайыттай ачылат. Ошону бизге көрөргүн келер бекен. Дей кайсы кезде учу кыйрына чек жок Россиянын жеринен караңгылык арылат. Мына бардык баленин бары так ошол түнөрүп, тунжурап турган караңгылыкта. Мээримсиздикке, ырайымсыздыкка, кала берсе кылымдар бою эзилүүгө, кордолууга калай качанкыга дейре чыдасын. Элдин таламын талашкан азаматтар чыкпай коймок беле. Ошондой кайраттуу кишилер журттун көз жашын көргөндө чыдашпай бектерге, чиновниктерге тайманбай каяша беришкен. Калыбы мырзаларга биздин ошонубуз жакпай калса керек. Мейли, алар бизди жек көрө беришсин. Мейли, бизди катуу куугундуктай беришсин. Андан коркуп тизе бүгүп кулдук урчу ким? Жыргалга кармаш аркылуу гана жетүүгө болорун силер деле сезерсиңер. Азыркы заманда эки жол, эки тагдыр бар. Төрөлөрдүн бизге кашык суу уртатпасы белгилүү. Жекеле ошолорго көз керекпи? Көз мага да керек. Кагылайын апаке, жекеле орустун мага окшогон балдары тырмакчанын ичинде атакебизге жакпай калгандан ушинтип түрмөдө камыгып жатышкан жок. Башка улуттун байкуш балдары да азап чегүүдө. Мисалы, тоо арасында өмүр бою эзилип келатышкан караңгы кыргыз деген эл бар. Ошол калктан эркиндикти, боштондукту каалаган Саша деген бир мыкты азаматы биз менен камоодо. Анын өз ысмы таап алды экен. Ошол укмуштай кайраттуулугу үчүн жогорку улуктар адегенде дарга асмак болушат. Бул катуу жазадан аны жумушчулар эптеп куткарып калышыптыр. Кийин дагы эле боштондук үчүн кызматкерлердин бийлигине таш жаадырган экен. Ошентип ызырынып кекенишкен мырзалар ыгынтаап аны күнөөлөшүп, мурдагы алган жазасынын үстүнө дагы кошуп, 30 жыл бою каторгалык кара жумушка кесишет. Мына жаза десең, ал адам го. Бу кезде ким адилеттикти, чындыкты көксөп издесе, ошонун көрөр күнү ушул. Анан кантип кедейлер, жумушчулар жалпы калайык жыргасын. Анан кантип атакебиздин аркасы менен жүрүшкөн төрөлөрдөн жакшылык күтүүгө болот. Бизди ушундай кыйынчылыкка өзүнүн ырайымы менен кириптер кылуудан кайра тартпаган анын амирине кимдер чыдашат? Мейли, мага десе дагы түрмөсүн курдура берсин. Ошондо ого бетер чагылган чартылдар, борон согуп көзү көктү карашкан мырзаларды калтыратар. Ошондо сооп болду дешип, табалоочу адилет киши четтен чыгары кадиксиз. Атаганат, ошондой болсо моокумубуз канар. Апаке, баса, биздин калаадагы кээ бир шумкарлар баш көтөрүшкөндө фабриканын ээлери айкыра башташканын бизге аба толкуну айдап жеткирди. Бул кабар ыраспы? Эгер ошо төгүн эмес болсо абдан сонун. Сенин уулуң тополоң баштап тартипсиздик чыгаргандарга кошулуптур дейишкенде атам Асан кайгы кишеле баштагысынан бетер анын бели ого бетер бүкчүйө түшкөндүр. Ал караңгы чалды айыптоого болбойт. Балким ошондо кожоюн атамды мыскылдап күлгөндүр. Мейли, ал мыскылдай берсин. Апаке, силерди таза аба, тунук суу сергитер. Бул заманда кайгы зар түгөнбөйт. Келечекте чоң салгылаш, кармаш бар. Ошонун эпкини муңду, арманды учуруп кетер. Апаке, балдар чоңоюп калгандыр. Алёша мектепке барганын токтотпосун. Баса, Галя мени эстебейби? Ошол карындашым оокаткатың намускөй болор. Апа, келиниңден бир топтон бери эч кабар жок. Жаш балдары эмне болушту экен? Ал Петербургтун айлуу түндөрүн зарыгып күтсө керек. Мейли, анын келечектен үмүт үзбөгөнү дурус. Балдарга жана мөгдөп калган карыларга сак болбосоңор, желмооздар түрүлөй жеп коюшат. Апаке, ак сүтүңдү бир кездерде актар мезгилде келер. Ал күндөр келет. Кош, апаке. Сенин уулуң Галгай. Кымбаттуу Петр Макарович, мурда күнү Кудайдын барманы менен сиздин жазган катыңыз мага тийди. Мен тим эле өлгөндөй сүйүндүм. Силер жактагы болуп жаткан бизге белгисиз кабардын баарын билдим. Толкун токтолуп калбагай эле деп чочудук эле. Ошонун күндөн күнгө күчөп баратканына аябай ыраазы болдук. Деңиз мындан бетер чалкыр күнү кайда? Атаганат, мырзаларды толкун согуп кетсе сооп болор эле да. Адамдын жаны укмуштай бек болсо керек.
Bu sözdün emnelikten aytılganının sebebi mындай. Çelekte tuzlap koygan balık sıyaktu biz biri-biribizin üstübüzgө biribиz çokmoruktoşup, kameralarda közübüzdü jıltıratıp jatabız. Ar jagı sizge түшүнүктүү чыгар дейм. Күндө эртең менен тигилерди айдап чыккыла деп надзиратель бакылдаганда жарайт дешкен кароолчулардын таманы жерге тийбей калат. Камералардын темир каалгасы шарт ачылганда камыгып араң турган туткундар учкан бойдон чыгышат. Күнөөкөрлөр ыргылжың болуша, буттарын араңдан зорго шилтешкенин көрөсүң. Кара тумшук чоңдордун буйругуна жараша, акылман атакебиздин төрөлөрү анын көлөкөсү менен жан багышкан мекеме сөөрөлөрдүн эскирген дуалдарынын ураган жерлерин шуап, тешиктерин бүтөөгө киришебиз. Канчалык жамачылаган менен чирип бараткан неме кайра жаңырмак беле. Ошол каргыш тийген жаман тамдарды кайра оңдогон сайын быт жыты чыгып, төбөсү түшүп баратса, аны көргөн Россиянын акылдууларынын көңүлдөрү жай болбойт да. Далай кылымдардан бери жедеп чириген тамдар кайдан жаңырсын? Россияны көркүнө чыгарып турган чытырман токойлорду тим эле чөп чапкандай кыйдырып жатышат. Токойду жагып бүтүрүшкөндөн соң билерман чоңдор көрдө жатышкан князьдарды сөгүн жагышабы? Андан көрө тоо байлыктардын сырын ачса, алтын, күмүш, асыл таштар жок дегенде таш көмүр табылат эле го. Баса, мен анын эмнесин силерге айтып жатам. Айтмакчы, кендерди жер алдынан табар балдарды билгич төрөлөр эчак сүргүнгө жиберишкен. Карапайым дыйкандарды кекиртектеп, алардан алык-салык жыйнашат. Ошондон жыйналган акчага даң салып семиришет. Шордуу дыйкандардын көкүрөгүндө көйнөгү жок жүргөнү менен өздөрү жыргап жүргөн чоңдордун ишемде. Чоңдорго кайраша бергендер ушул Саратовго окшогон шаарлардын ураган эски дубалдарын оңдоп, күнөөсүн актоо үчүн мажбур болушту. Алар азап чегүүдө, төрөлөр качанга чейин дуулдашар экен. О, кайран билермандар, калк арасынан атылып чыккан шумкарларды кууп, тамырын бүт соолтобуз деген ойдо жүрүшсө керек. Түрмөдө жүргөндөрдүн көздөрүн тазалашса, энелер калктын камын ойлогон азаматтарды дагы төрөшөт. Анда кантишет? Биздин арабызга бир жаш кылмышкер келген. Анын улуту кыргыз экен. Демек, ар кыл калктын уулдары деле бизчилеп азапка чыдабай баш көтөрүптүр. Алар наадан, жапайы айванга окшош караңгы дешип чоңдор келжирешет. Ушул кезде таңдын атышы гана калса керек. Улуктар акылман кишисинин аркасы менен эски түрмөлөрдүн дубалдарын оңдото беришсин. Баары бир урайт. Көрүшкөнчө кошкула. Сиздин С. Ошол күнү Таабалдыны демейдегидей жумушка куубай жайына кошту. Бул ойдо жок иш. Башка туткундарды эчак кууп кетишкен. Ал камерада жалгыз. Бир убакта күтпөгөн жерден темир эшик акырын ачылды. Бери чыгыңыз деди кароолчу ага сылык. Күнөөкөр унчукпай короого чыкты эле, ары жакта турган надзиратель анын жанына шыпылдай басып келе калып, "Жүрүңүз, сизди чакырып жатышат" деп өзү кыдыңдап алдыга басты. Таабалды эч нерсени байкабай аны ээрчип баратат. Булар бөлөк жакка бурулбастан түз эле түрмөнүн начальнигинин бөлмөсүнө киришти. Алды жакта бараткан желдет артына кылчайып, "Ушундай тура туруңуз" деп күнөөкөргө күңкүлдөп, анан ал кодойгон арык сакчыга "сак бол" дегенсип акырая тиктеп, өзү шып чоңунун үстүнө кирди. Таабалды былк эткен жок. Арадан бир мүнөт өтө электе надзиратель кайра чыгып калып күнөөкөргө "Кире бериңиз" деди кичпейилдик кылгансып. Иреңи суук, 30дан ары ооп калган алибеттүү киши бет алдында иресиз чачылып жаткан кагазга үңүлүп отурат. Таабалды босогодон ары 2 кадам шилтеп токтоду. Тигил жайылып жаткан кагаздан башын көтөрдү да, маңдайында кайкайып турган кең далылуу, көөдөнү дагдайган, чымырынан келген, өңү кара тору, көзү жоодурап чанагынан чыга жаздаган, муруту жаңы тууган ай сыяктанып, 2 кулагын көздөй иймейген сулуу жигитти көрдү. "Отуруңуз Жөкөев мырза." Таабалды андан сүрдөбөй, орундукка жай баракат отурду. Бир паска тынчтык өкүм сүрдү. Таабалды мурда буга окшогон кишини көрө элек болчу. Төрө ордунан туруп, көкүрөгүн кере аркы терки басып ойлонду. Бир окумда сөзгө келди. Жөкөев мырза" деп улук үнүн көтөрө чыгарды. "Сиз түрмөдөн түрмөнү кыдырып жүргөндөн жадай элексизби? Түшүнөм. Эми сиз тартынбай чыныңызды айтыңызчы. Жан жакшы эле кыйналган чыгар. Таап айттымбы?" "Албетте.
Albatta, jadadım taksir. Tavaldının bul joobun ugup Mırza külümsüredi. Men da oşondoyga dep oyladım ele, jaşırgan joksuz. Al emi açılıp sözdü şırbaştap açık süйлöşmök boldu. Anda sizge jakşılap oylanuş gerek go deyim, Aleksandr Aleksandrovich. Azırkı kezde жаңылган kişiler az emestigi barıga belgülü. Adam balası bilbestikten arganday jaman işke kiriptir bolot. Эми кайда баратканыбызды түшүнөр мезгил жеткен чыгар деп ойлоном. Кыскасы сизге куру бекер жокко ишенип жүрүүнүн кереги эмне? Күнөөкөрлөр узун кулак келет дешет. Бардык болуп жаткан жашыруун шумдуктуу окуяларды күн мурунтан билишет. Балким ошондой ар кандай дейт деген каңшаар сизге да жеткендир. Таксыр, мен түк эч нерседен кабарсызмын. Тавалды анык ишенгидей далилде Мырза айта албасын өзү сезе коюп, ал куу каптал неме дароо мант берип, сөздү башка жакка чаргытып кетти. Адамдын адашканынан жаман эмне бар? Далай кишилер билбестиктен ичи бузук, арамза кээ бирөөлөрдүн азгырган тилине кирип, өздөрү бекер азап чегип жүрүшөт. Алар мыйзам боюнча жазага тартылышат. Антпеске болбойт. Чындыгында ошондойго дейм. Сиз кандай дейсиз, Жукеев мырза? Төрөм, мен жолдон адашкан, бузуку жаман кишинин азгырган тилин алчу эмес элем. Мырза мунун баш терисин байкадым го деген ойго келди. Ар ким өз алдына жараша тартынбай жүргөнү дурус го. Маселен, Россияны башкаруу менин колуман келеби? Албетте келбейт. Андай болгон соң мен неге өз башыма өзүм бален үйөм? Большевиктердин түрткүсү менен айрым кишилер революция деп кыйкырышат. Ошолор кайдагы бир жок немеге ишенишип, деле азаптан баштары арылбас болду. Чындыктан козгойлу. Азыркы күндө адашкан адамдар кайра оңоло башташты. Алар өздөрү натура жолго түшкөнүн сезишти. Анткени улуу император ошолорду аяп, андайларга ырайым этип күнөөлөрүн кечип жатат. Ошолордун революционер болууда ойлору бар имиш. Азыркы кезде андайлар андан баш тартышты. Акталышып үйлөрүнө кайтып жатышат. Түрмөдө жаткандар жадашыптыр. Тартипсиздикти баштагандар керт башын жутарына түшүнүштү. Демек, сизге куру бекер азап чегүүнүн жана кордук көрүүнүн эмне кереги бар? Сиз маселенин баш учуна түшүнгөн чыгарсыз дейм. Мен муну сизге ак санап айтып жатам. Мырза, мен кыйноодон качан кутулам? Мага да жан керек. Камыгып жатууну ким кааласын? Айтор ар кандай токмоктоодон арылбас болдум. Улук өз ичинен кымыңдай түштү. Мына, кеп ошондо. Ооба, сиз менин оюмду эң туура түшүнүпсүз. Биз сизге ырайым кылалы, бирок жакшылыкка жакшылык болсун. Жолдош Жукеев да өзүнө ак санагандын тилин алып, ак кызмат кылгандай болсо, бардык иш ойдогудай боло калат. Чоңдун максатына Тавалды небак эле түшүнгөн. Маселен, сиздерге мен кандай жакшылыгымды көрсөтүүм зарыл? Штабс-капитан күнөөкөрдүн сырын тарткандан кийин өтө сактык менен мунун тамырын дагы байкамак болду. Күнөөкөрлөрдүн кайсынысы большевик? Мына ошону бизге аныктап берсе эле, Жукеев өз милдетин так аткарат. Андан кийин анын башы бош. Кайда барам десе өз эрки. Кандай кызматты кааласа, ал мүдөөсүнө жетерине мен сөзсүз ага убада бере алам. Ишене бер. Кудай акы, арамдыгым жок. Тавалды андан муну сурады. Таксыр, сиздер мени күнөөкөр катарында кармап жүрөсүздөр. Ал маселе сизге белгилүү чыгар дейм. Сиздердин кимиңер менин бузук киши экенимди билесиңер. Өлтүргөнүм да жала. Мырза сыр алдырбай жаркылдап күлүмсүрөп, күнөөкөрдүн ар бир сөзүнө жараша жүйөлүү айтар акыл насаатын күн мурунтан камдап койгон. Мен сизге адегенде чындыкты айттым го. Кимде ким жаңылса аны оңдоп, ага туура жол көрсөтүү биздин милдет. Адам катарына кошулуу керек. Эгер күнөөкөр азыркы сунушка макул болсо, мындан ары тагдырына эч ким жолтоо кыла албасына мен кепил боло алар элем дедим го. Мен у адамдан түк жанбайм. Тавалды төрөгө билегин туруп көрсөттү эле, төрөнүн көзүнө капкачанкы эски тактар бадырайып даана көрүндү. Штабс-капитан муну көргөндө чочугандан селттей түштү. Башын кекейте кетти. Күнөөкөрдүн билегиндеги чынжырдын тагына бир шултоо таап, кутулууга улук аракеттенип сүйлөмөкчү болгондо, Пудовкин андан мурда озунду. Көрдүңүзбү, урматтуу таксыр, менин денеме өмүр бою унутулгус ушундай так түшкөн.
Munu ölüm aldında turgan gezimde da men unutpasmın. Men kimge qarşılık көрсөткөн ekem? Rossiyani kaptagan narazyçylyktын чыгышына kim sebepçi ekenin bilүү sizge da maga da kıyın. Al emi men habersizlik kılıp bu jaman kişi tigi revolutsioner dep jüreklerine tak düşkön künökörlördün üstünen jala jabap silerge kantip karmap berem. Men sizge çın sırımda ayttım. Antkeni men biröөнү aldagandy jana ak kişilerge jok жерден kara sanagandy ölgönдөй jek görem. Aytarım uşul. Emi törö meni ayıpka buyursanız, koysoňuz erk sizdin özüňizde. Tavaldy sözüm bütkönde штабс-kapitan akırın ulutundu. Al aldında iresiz jayılıp jatkan kagazdardy tigil görbösün degensep tigindey jıldırıp koydu. Mırza moynun tereзе jakka burganda Tavaldyga anın kolu biliner bilinbes kaltıraganday sezildi. Terezeni teşetiktegen törö denesin günökör jakka burup. Oşondoy da sizdin uşul jooptu bereriňizdi men da күн muruntan bilgemin. Aktanuga niyetiňiz joktura. Til albaganyňa öte ökünem. Meýliň, şordu jandy biraz ayaş gerek ele. Bizdin maksatga ali düşüne elek ekensiz. Balkim dağı oýlanorsuz deýim. Myrza, sizdin ıraýymdy boluga niyetiňiz bar görünet. Anda sizdin öz kert başyňyzga çoň oorçuluk keler beken. Taap aýtdyňyz. Dep штабс-kapitan gülümsürep bölmöde jagaldyna arky terki basyp, Tavaldynyň maňdaýyna zıňkyp tura galyp, özünün oýun akyryna çyguga şaşdy. Maga emi bary түшүнүктүү boldu. Siz menen bizdin jol ıras ele ekaç eken. Kalıbı biz jaňylgan jokpuz go. Maga emi bary түшүнүктүү boldu. Siz menen bizdin jol ıras ele ekaç eken. Kalıbı biz jaňylgan jokpuz go. Mümkün. Hegerde oşondoy şartga gönsöňüz, anda siz jönünde oy başkaça bolmagy. Jok, dep günökör orundan turdu. Eko boy tireşe düşkönde siz boşsuz dedi штабс-kapitan ızırına. Al eki attap bosoğuğa jatyp, eşiktin tutkasın açуулana bulkup aldı da, ar jakta kakayıp turgan nadзирателдин karağını anın gözüne köründü. Günökördy algılı. Anın ünün ugar zamat nadзиратель bölmöge şıp girip barmakçı bolgonda, özün gözde bet maňday çygyp kelatgan Tavaldy menen bosoğudan jöölöşe düştü. Штабс-kapitan kaşının ortosun bırıştırıp, kabagın tüyüp, sürdüğü gevetesin jeldetke görsötö, çygyp baratkan günökördü akıraya garap tişdendi. Tavaldy kenen goronun tag orta çenine jetkende, kapıstan gileygen kara döwet anı gözдөй atırılgan boydan kaçırıp sala berdi. It kapıstan kaçırganda al şaşkanından жерди sipalady ele, koluna eşteke urunga jok. Angıça çamınıp keletkan döwet anı burday albay жазып öte berdi. Birö atayı tukurganday döwöttün kaçırganına günökör ısa boldu. Ittin işi itta. Tavaldy burulup artjagyn karasa, штабс-kapitanyň garany göründü. Al kabanak döwetke ırazy bolgondoy gülöt. Birok içi ot menen jalyn. Buga boştonduk erkindik gerek imiş. Akmak, to arasında jürgen japayı dödöy azatlıkka çygyny oýlanypdyr. Munun gelecektegi ümiti çoň tura. Sendeylerden jazasyn goluna berebiz. Munu kamap koy. Al darbazanın daldosundan görünbey kaldı. Bul kişi polisiýalyk başkarmadan atayın tapşırma menen gelgen Aylaker Mırzanın birile. Birok tilegine jetken jok. 1913 ýyldyn awgust ayı. Türmönün bilermandary ar türdü aylany koldonuşup sayasi künökörlördi katuu gynooga aluga majbur boluşdy. Jeldetler çoňdorunun jogortdan bergen buyruguna jaraşa awактын şartyn adam balası çydagys kılıp salışdy. Çıdasaňar çydagla, jeye bagynyp bergile degen maseleni törölөр kawırgasынан koyuşkany aýtpasa dile belgili. Ayıgışkan garmaştymyzyn örçüdü. Günökörlördi jeldetler aňduda. Günökörlör kara jumuşka çyguudan karamança baş tartıştı. Türmönün içe jyk dolgon tutkundar. Mınday kaardy tootuşar emes. Çuunun üstüne çuu. Sayasi günökörlör nar aluudan taptakır baş tartışkanın bilgende türmönün çoňdoru bezgek bolgondoy galtyraşdy. Köşörüp tamak içpey, kawırgasy işlerine jabышkan er azamattardy mırzalar zordop da körüşkön. Tavaldy da köşörüp oğuzuna nar algan jok. Gündün artынан gün çuwap jatat. Günökörlördün bary tegiz bir oyda. Günökörlördün tamak içүүдөн baş tartışkanın çoňdor bu jangeçtilik deşdi.
Saratov türmösünün bilermandары sayasi күнөкөр Сашадан өлгөндөй кутула жадашыптыр. Муну көргөндө алардын муундары калтырайт. Көздөрүндө огу болсо атып жиберүүдөн кайра тартышар түрлөрү жок. Буларга таап асмандан түшкөн чагылган. Жукеевди шылтоо таап кайра Ташкентке жиберишсе, мындан революциянын тунук суусун жутуп, такшалган неме ошондо анык шорду кайнатчуудай көрүнөт. Антери да ырас. Ал эми аны Москва же Петрограддагы зындандарга жиберүү ого бетер коркунучтуу. Таап кайсы жакка жиберерин билбей чоңдордун баштары катты. Нечен мертебе анын көзүн тазалоого тымызын аракетте кылышкан. Бирок жок кылуу үчүн аны мыйзамга тууралаш керек эле. Мына маселе ошондо. Жедеп ойлору ордунан чыкпай мөгдөшкөн соң, Саратов түрмөсүнүн башкы башкаруучусунун буйругу боюнча таап Жуке уулун Александр Александрович Пудовкинди 1913 жылы 20 августта аны кенен Россияга батыра алышпай, алыскы Варшава түрмөсүнө зомбулук менен сүрүп ташташты. Ошол мезгилде ата мекенин сүйгөн поляктар жапа чегишип, Варшавадагы капаста камыгып жатышкан кыйын кезең эле. Поляк элинен чыккан эр жүрөк патриоттор зындандын бырын чырын чыгарууга даяр. Варшава түрмөсүндө революционерлердин уюму бар эле. Аны билген түрмөнүн чоңдорунун жүрөгү түшүп араң жүрүшөт. Мындай кабар Россияга жазгы желдей тараган. Падышанын ишенимдүү билгичтеринин бул кабар кантип үрөйүн учурбасын. Мурдагы саясий күнөөкөрлөргө таап кошулса эле абакты аңтарып кетчүдөй сезилет. Чуулгандуу киши келиптир дешип, ал жердеги чоңдордун да жүрөктөрүнө муз тоңду. Демек, Варшава түрмөсүн башкарышкан билермандар Пудовкиндин тагдыры жөнүндө шашылыш чечишпесе, өздөрүнүн баштарына оорчулук түшөрүн алдын ала сезишти. Аз убакыт өткөн соң таап Варшавага батыра алышпай, колу бутун кишендешип, кайра Россияга жиберүүгө аргасыз болду. Аны Нижегороддогу биринчи түрмөгө желдеттер желкелеп айдап жеткиришти. Нижегород түрмөсү. Россияны чарк айландырып турган ак сөөктөр өздөрүн Кудайдын сүйгүнчүктүү пенделериндей сезишип, биз артык жаралган жанбыз дешет. Камактагылар аларды уксун дегендей кыраган катуу күлүп калышат. Камерадагы нардын үстүндө кенедей чолоо жок. Күнөөкөрлөр дубалга сүйөнүшүп, таң атканча кыйналып чыгышат. Көп жылдар бою түрмөдөн түрмө койбой кыдырып, айдоодо жүрүшкөн эски күнөөкөрлөр жаңы келгендерден деги сыртка бош киши калтырыштыбы деп сурашса, тигил кылмышкерлер, ким билет, мырзалар калкты түрмөдөн тукумдатып алууда ойлору барго дешип кер какшыкты жылдырышат. Күн уясынан чыгып келаткан маалда кароолчулар мылтыктарын кезей кармашып, жүдө, өңдөрү азган кишилерди жумушка айдап жөнөшкөндө, чоңдор сурданышып аларды карап турушар эле. Качан гана күнөөкөрлөрдүн караны такыр үзүлгөндө, начальниктер чиренишип, кимдер калды экен дегендей камераларды надзирательге ачкызып, нарларды тинтип чыгышчу. Кокус жумушка чыкпай калышкан бирин эки оорулар онтолоп жатканын көрсө, Хаджи Атыбычер арам тамак. Силер түрмөгө бузук улуңардан келесиңер. Мында оонап жатып семиргениңер бар го, Врач буларды бекеринен оору десе керек. Силер семизиңерден ынтыгып араң турасыңар, мытайымдар, деп ызырынып жекиришет. Моюндары илмейип, кабыргалары саналып араң жүрүшкөн сыркоолор аргасыздан унчукпай кутулушчу. Кээде чоңдордун кордугу сай сөөктөрүн сыздатып жибергенде ыза болушуп, тилдерин тартпастан начальниктерге каяша беришкенде, түрмөнүн билермандары оорулуу күнөөкөрлөрдүн ыйманын саман кылышмайынча түк жандары жай алчу эмес. Зуулдап өтүп жаткан кайгылуу, көңүлсүз күндөрдүн бири. Таап ооруп, врачтын уруксааты боюнча камерада жалгыз калган. Сыркоо бечаранын жаны кейигенден тиштенип, нардын үстүнөн түшүп, камеранын ичинде аркы терки басып турду. Ошо кезде каалганын төөнүн көзүндөй тешигинен шыкаалаган кимдир бирөөнүн жылтыраган көзү көрүндү. Таап тешиктен шыкаалаган көз жазга жуук арыктап өлгөн буканын көзүндөй көгүш тартып, бөтөнчө тирукмуштай көрүндү. Ал жакты карагысы келбей, даалысын тосуп бурула берерде эшик ачылып, чарчы бойлуу, былчыгый, бети тоголок, көзү алайган, өңү ак куба адам кирип келди. Тигил келген немеден кекердүү үн чыкты. Абали, бу кыялга батып турган кайсы таалайлуу күнөөкөр?
Муну менен кошо жүргөн надзиратель боюн түзөп зыңкыя калып, начальникке баяндоого ашыкты. Урматтуу төрө, бул кадимки Жукеев, оорулуу имиш. Муну врач жумушка чыгарган жок. Мырза кичине жылмайды. Бирок анын денеси муздак суу сепкендей дүрдей түштү. Ал аны билгизбөөгө тырышып, башын ийкемиш болуп койду. Ушул экенине күнөм санаган элем. Демек, эс алууга мүмкүнчүлүк алган экенсиз го, Пудовкин мырза. Таап ага сылык гана мындай деди. Айыпка буйрбаңыз төрөм. Бүгүн табым жок. Этим ысып күйүп от менен жалын. Ах, ошондойбу? Анда чоң себебиң бар экен. А балким сага мындан бөлөк дагы бир нерсе керек чыгар. Уялбагын, чыныңды айта бер. Мага эч нерсенин кереги жок, урматтуу таксыр. Мунун жаны биздикинен артык эмес. Эмне үчүн жумушка барбайт деп сага атаандашат го дейм досторуң. Алар кайдан антишсин? Мүмкүн сени жолдошторуң аяшар. Дагы биз азап чектик дейсиңер, Эгерде аз болсо, анда күнөөнүн үстүнө дагы күнөө кошуу сиздин колдон келер. Сиз тараптан берилген буйрукту кайсы күнөөкөр аткаруудан баш тартты? Начальник бул сөзгө кара күчкө кичине жылмайып койду да, башын кейкеңдетип бир аз туруп, анан кабат-кабат нарга өңөлүп карап кирди. Ошол убакта босогодо надзирательдин мууну калчылдап жүрөгү түкүлдөдү. Бир нерсе таап чыкпагай эле деп коркот. Анын көздөрү чанагынан чыга жаздаган. Нарды аңтарып теңтерип жүргөн начальник бир нерсе тапкансып калганда, коркок надзирательдин көзүнө кагаз сыяктуу көрүнүп, дени өлүп калды. Ал калч-калч этип титиреп өз ичинен өлдүм. Ойрон болот деген ушул. Эх иттер, дегемне катышты болду экен. Таап түк камыраган жок. Камеранын ичи кулак мурунду кескендей жымжырт. Бир укмуш болчудай надзирательдин кулагына зың-зың деген гана кандайдыр бир шумдуктуу добуш угулуп жатты. Начальник камерадагы нарлардын үстүн, алдын жана ар кайсы бурчтарын тинтип, түк эч нерсе таба албай койду. Бир окумда анын колуна бир неме кокустан уруна түштү. Жарыкка караса чүпүрөк экен. Ичин ачса аялдын сүрөтү, анын артында мындай жазуу бар экен. Секет болоюн Ваня, качан келер экенсиң? Балдарың сени абдан сагынды, олду арман-ай. Мейли, акыры тилегиңе жетерсиң. Начальник сүрөттү ыргытып, ордунан козголбой таштай катып калды эле. Надзиратель кыйпычыктап эки жагын каранып тынчсызданды. Кызык, бул кандай көрүнүш? Өздөрү түрмөдөн түрмө кыдырып, азаптан баштары арылбай жүрсө да, бактаалайдан, турмуштан күдөрү үзүшпөйт. Ха-ха-ха. Бу кандай дөдөйлүк? Бир аздан соң ал башын өйдө көтөрдү эле, кебетеси куудуу эшектин эле өзү сыяктана түштү. Так ошол көрүнүшү муну көкүткөндөй мырза айкырып жиберди. Силер Кудайга күнөөлүү болуп жана мыйзамдан безбедиңер беле? Дагы эле турмуштан бактаалайдан үмүтүңөрдү үзө элексиңерби? Таксыр, кимдин эле өлгүсү келсин, мен көрөр күндөн, жаркыраган келечектен жана бактаалайдан эч качан үмүт үзбөйм. Ой, сен оптимист көрүнөсүң. Анда падышадан кечирим сурасаңар болбойбу? Булар түрмөдө жатышып бактылуу болгулар бар, Ай. Макоолук, дөдөйлүк. Эх, жүзү каралар. Кайдагы бир шуркуя катынын сүрөтүн жадагаза түрмөгө да ала келишип, кереметтүү периштени сөлөкөтүндөй көрүп сактап жүргөнүн көрсөң, деги эмне болуп баратасыңар? Дениңер сообу же акылдан ажырап жинди боло баштадыңарбы? Таксыр, рас эле акыл эстен ажырагандыктын белгиси го. Деп надзиратель начальникке жагынгандай ыкшып күлдү. Таап тоотпой сурданып унчукпай тура берди. Сопсо турган начальник алкынып кирди. Буга жатууга уруксат жок. Муну ушул жердеги жумушка чек. Муну көрсөң, анткор, кыйды. Жарайт таксыр. Надзиратель чоңуна жасакерленип турганда, аңгыча ар жактан олчойгон өтүгү менен тактайды тарсылдата чуркап бир кароолчу келди да, эгиндеги бапыйган сакалын сервеңдете аптыгып, үнүн ичке чыгарып чыңкылдады. Урматтуу төрө, согуш чыккан эмеш. О Кудай, баарыбыз ойрон болот көрүнөт окшодук. Мырзалар келишти, сизди чакырып жатышат.
Желдет муунуп араң сүйлөдү. Эмеле жаалданып турган начальник капыстан мындай суук кабарды укканда бүткөн бою дүркүрөп тилсиз боло түштү. Ал күнөөкөргө сыр билгизбөөгө тырышып, үрөйү учкан Желдетке жагыңды бас деп колун жаңдап, көзгө илешпей камерадан чыкты. Начальник узата кеткен коридорду такасы менен тыкылдатып, жанынын бардыгынча жүгүрүп баратат. Надзиратель да өкүнгөндөй эрдин кыбыратып шалдая түштү. Анан берки селдейип турган кароолчуга жакын барып, ага муштумун кезеп, "Ол 90 ит" деп жекирди. Табалды босоого жетип, алардан бирдеме деп сурайын дегенче болбой, темир эшик шак жабылып, сырттан "Согуш, согуш" деп кимдир бирөөнүн кыйкырган үнү ага даана угулду. Түрмөнүн темир капкасы дайым жабык. Түнөргөн түндөр, жарык күндөр бошко гана зуулдап өтүүдө. Күнөөкөрлөргө ичи жык-жыйма камерада табалды баягысындай эле камыгып жаткан кезде батыштан дүйнөлүк биринчи согуштун оту ай-аламды куйкалап жиберчүдөй алоолонуп жалбырттайт. Дыйкандар болот көөдөн жумушчулар казатка жөнөштү. Тирүүлөй кара кийип аялдар боздоп калды. Аталарынан, агаларынан айрылган жаш балдар чыркырашат. Россияда жалгыз гана бир кишинин үстөмдүгү чексиз өкүм сүрүп турган. Согуш оту жалбырттап күч алган сайын фабриканттардын чырактарына май тамды. Уруштан олжолуу болууну көксөшөт. Кабактары ачык, көңүлдөрү куунак. Алардын балдары менен жакын жээк жаттары солдатка барышмак беле, үйлөрүндө даң салып жүрүшөт. Калкалап калары жок кара таман шоорду дыйкандарга, жумушчуларга, жалп эле журттун башына кара түн түшүптүр. Кенен Россиянын жерин душман тебелеп кирмек болду. Ажал жакын. Эмгекчи эл качырып келаткан жоодон жана өз арасындагы сүткор зулумдардан эбегейсиз кордукту көрүшөт. Ай дүйнө, ай арман, ай. Согуш башталгандан эле жазыксыз кишилердин ыйык каны жерге төгүлдү. Адамдын өлүгүнө ит куш семирди. Падышанын аскерлери майданга кирген күндөн тартып курал, ок-дары кемчил болуп, кендирлери кесилип, оорчулукту баштарынан өткөзүп жатышты. Душман калайман сала баштаганда какаганга муштаган болуп, солдаттарга жугуштуу кесел жармашып, азаптын үстүнө азап, муңга муң кошулду. Көзүң жамандыкты көргүлүк кылбасын. Нечен жазыксыз адамдар, жумушчу менен бечара дыйкандар бул каргашалуу кандуу урушта жоболоңду куралдуу жоодон жарадар болушту. Кээleri бирөөз тилге келбей томурайып жер кучакташты. Душмандын жолун бууп салгылашкан шоордуу солдаттарга баш көз болушкан падышанын генералдары сатылып кетишти да, кадам шилтеген сайын чыккынчылык күчөдү. Мыкты куралдарды тандап колго алган жоо падышанын солдаттарын бырчылдатып чөптөй туурады. Канчасы туткунга алынды. Жазыксыз жерден жайраган адамзаттын сөөгү карга менен кузгунга жем болуп көмүлбөй тепселип ээн талада жатат. Ой дүйнө ай, адам ушундайда кор болот экен деген армандуу үндөр угулат. Кызыл кыргын, кара сүргүн аздык кылгасып, жоо сандаган имараттарды, кыштактарды кыйратып, мейкин калааларга өрт коюшту. Көк түтүн көккө көтөрүлүп чыгып, кара туманга айланганын тик багып адам карагыз. Завод, фабрикалар биринин артынан бири жабылууда. Кан күйүп, калк кайгыдан айрылбай турган чакта ак падыша карайлаган элди ого бетер мөгдөтүп, ар түрдүү алык салыкты журтка үйө салып, бейбечараларды аш-жалаңач калтырды. Чоң соодагерлер, көпөстөр, помещиктер, мансаптагы жергиликтүү байманаптар жана падышага кызмат кылышкан малайлар гана олжого батышты. Согуш падышалык бийликтин бүтүндөй ирик-чириктерин чукуду. Талайдан бери ачылбай жабылуу келген көшөгөсүн аңтара салып ыргытканда, бийликтин башындагылардын чуусу чубалды. Эл арасында мурдагыдан бешбетер нааразылык күчөдү. Падышага солдат берүүдөн журт караманча баш тартышып, бийликке каршы козголоң чыгарышты. Так ушундай кыйын кезеңде, адамдын каны суудай оргуштап жаткан маалда, өлкөнүн кайсы гана жеринде болбосун, революциялык кыймылдын алоолонгон жалыны жалбырттап, тынымсыз жайылды. Большевиктер болсо империалисттик согушту падышалык бийликке каршы граждандык согушка айландырууга элди аябай үндөп, келечекте азаттыкка чыгууга чакырды. Партия такшалган революциячыл, кайраттуу азаматтарын казатта камыгып жүрүшкөн солдаттардын арасына барып, большевиктик идеяны таратуу үчүн майданга жиберип жатты.
Согуш башталган күндөн тартып түрмөдөгү режимди күчөтүп, надзирательдерге, кароолчуларга катуу буйрук беришкен. Күнөөкөрлөргө сырттан кабар билгизбеш үчүн желдеттер сыр бербей сактанууга аракеттенишет. Ал эми күнөөкөрлөрдүн кимиси болсо да майданда жана өлкөнүн өз ичинде болуп жаткан окуялардан кабардар эле. Аны билишкенде чоңдордо жүрөк жок. Булар кантип билип алышат? Аны буларга жеткизген ким болду экен дешип, алар аң-таң калышат. Өкүнүп ооздорун карманышат. Саясий күнөөкөрлөрдүн баары большевиктер. Аларга сырттан болгонду тымызын жеткизип турган баканооздор биздин өз арабызда тура. Эми так ошолорду кармаш керек. Жанагы Пудовкин деген куу неме кантип эле соо жүрсүн дешип кыйкырышат улуктар. Күнөөкөрлөрдүн тыңчысынын бир да бирин колдоруна түшүрө алышпаганына төрөлөр ыза болушуп, бардык күчтөрүн надзирательдерден чыгарышат. Чоңдорунан өлөрчө жеме уккан надзирательдер чамынган бойдон кароолчуларды кекирдектешет. Ичи күйгөн берки кароолчулар ар кайсы камеранын эшигин тепкилеп, тиштерин кычырата ызырынып, силер камакта жатып тиги алыстагы согуштан кантип кабар аласыңар? Шүмшүктөр, бизди соймок болдуңар. Кудай-ай, силерден кутулар күн болор бекен, деп зыркырашат. Кокус ар жактан чоңдордун карааны көрүнө калса, жүрөгү үшүгөн кароолчулар билмексен боло томсура калышат. Кайда барсаң да адамдар согуштун кебин сүйлөшүп кокуйлашат. Журттун көзүнө турмуштун келечеги эки ачадай көрүнөт. Бийликке нааразылык жеке эле калк арасында гана күчөбөй, солдаттарда да, түрмөдөгү күнөөкөрлөрдө да тоодон көчкү көчкөндөй гүйлдөшкөн мезгил эле. Согуш жөнүндө ар кандай шумдукту, суук кабардан адамдын кулагы тунат. Бул кыргын качан токтойт? Бейбечаранын жанына запкы болушту го. Кээ бир саясий күнөөкөрлөр эптеп түрмөдөн чыгып, согуш майданына жетүүнү көксөшөт. Бул ой табалдыда бар эле. Ал муну саат сайын самап күндүр-түндүр көксөйт. Бирок кантип, качууга кандай арга табылат? Кимге кайрылса көксөгөн мүдөөсүнө жетет. Түрмөдөгү абал баштагыга караганда оор. Темир тордун быт-жытын чыгарып, желдеттерди жазгырып качуу жөнүндө туткундар нечен мертебе термелип ойлонушту. Эч жылчык жок, кайтаруу күч, желдеттер сак. Алар туткундарды кокус качырып жиберишсе, өз баштарын жутушарын билишет. Эр жигиттин колун байлап, тилегине жеткизбей мүңкүрөтүп турган ушул туткундук, ушул түнөргөн түрмө. Түрмөдөн чыгууга ага эч кандай арга табылбады. Табалды үмүтүн үзбөй дагы аракет кылып, Николайга төмөнкүдөй мазмунда кат жиберүүгө аргасыз болду. Азирети Ак падышага, мен көп жылдардан бери көзүмдү жылтыратып түрмөдө жатам. Ташкент, Саратов, Варшава түрмөлөрүн кыдырып сүргүндө жүрүп, акырында Нижний Новгород түрмөсүнө бүктүшүп жатканымдан бери бир топ жылдар өтө берди. Өмүр да өтүп кетти. Жаштыктан да ажырадык. Мен тоо арасындагы караңгы кыргыз тукумунан болом. Улуу даражалуу таксыр, күнөөмдү актоо үчүн сизден ырайым сурайм. Сиз мага ырайым этип, мени согушуп жаткан армиянын катарына жок дегенде убактылуу кабыл алдырууга ыракым этүүңүздү мен сизден көптөн көп өтүнөр элем. Ырайымдуу таксыр, кашыкканым калганча өз ата журтумду коргоп, жоого аттанууга мен даярмын. Нижний Новгород түрмөсүндө жаткан күнөөкөр Табалды Жукеев. 16 август 1916 жыл. Пудовкиндин падышадан кечирим сурап жазган арызы колдон колго өтүп, көпкө дейре Москвадагы билерман төрөлөрдүн алаканында ушаланып жүрдү. Падышанын акылдуу улуктары ошол кат жөнүндө ар кандай ойго түшүштү. Бу анын ак пейили менен жазылган өтүнүч болду экен дешип, төрөлөр бир чети күнөөкөргө ишенишпей күнөм санашса, бир чети анык ажыдардын куйругун басып алып балеге калбайлы деп чочушту. Падышанын кызматын так аткарууга күчтөрүн зарып кылып, баштарын тиккен анын малай улуктары күнөөкөрдүн каты менен толук таанышып, аны юстиция министринин төрагасынын орун басарына түртө салышат. Катты орун басар нечен күнү кармап жүрөт. Ал кандайча жооп берүүнүн айласын таппай башын мыкчып жүрдү да, акыры Нижний Новгороддогу биринчи түрмөнүн чоңуна даттанган күнөөкөрдүн толук дайынын билүү үчүн жашыруун кагаз жиберүүгө мажбур болот. Түрмөнүн начальниги жогорку улуктарынан мындай кагазды алганына тим эле төбөс көккө жеткендей кубанат. Ал өзүн кадыр барктуу жана чоңдоруна ишенимдүү кишидей жогору баалады. Душман душманына ак санамак беле. Юстиция министринин төрагасынын орун басарынын наамына түрмөнүн начальниги
Pudovкиндин саясий күнөөкөр жана өздөрү үчүн эң барып турган коркунучтуу киши экендиги жөнүндө 87 бет кагазга эрикпей узун баяндама жазып жибериптир. Андагы сөздүн акыры мындайча бүткөн эле: Пудовкин кокус бошонсо, же менин же сиздин башыңызды жалмайт. Орун басарга ушул билдирүү тийгенде ырайым кылмак турсун калчылдап чалкасына кетет. Таабалдынын кандай максат менен кат жазганына Митайым орун басар түшүндү. Таабалды тобокел деп императорго жазган катынан күдөрүн үзбөй жооп күтүп жүргөн. Бир күнү Петрограддан ага шылтоого шыноо болгон жооп беришет. Ал падышадан буга ырайым болбоду. Ал Россиянын түрмөлөрүн түп көтөрө кыдырып жүргөн мезгилде нечен жылдар бошко зуулдап өтө бериптир. Таабалды таалай үчүн кармашып, азаптан башы арылбай жүргөндөн бери 10 жылга аяк басты. Качан эрик таң атат? Боштондук келер бекен? Мен муңайбайм. Мейли, күрөш токтолбой күчөй берсин деп Пудовкин кайрат кылат. Падышага жазылган өтүнүчтөн кийин чоңдор аны кырсыктап: "Бу айлакер экен. Жеткен шум неме тура? Императорду алдагысы келсе керек. Балким бул жазгыруу үчүн андан ырайым сурап жүргөн чыгар" дешип желдеттер кекенишет. Таабалды ыза болуп арданган жок. Буга окшогон опузалап коркуткандардын неченин тоо бүркүтү башынан өткөргөн. Жамандык кайдан жерге жатсын. Сандаган туткундар падышалык бийликтин жакын арада ташы талкан чыгарына аз эле калганы тууралуу каңшарды тымызын угуп турушту. Ошол камоодогуларга чоң бел болду. Эл оозунда ак падышанын тагы кыйшайып калыптыр деген сөз бар. Эл тегин жерден айтпайт. Ушул сөздөн үмүт чоң. Акыркы күндө партия бар, Ленин бар, бизге теңдик заман келер дешер эле туткундар. Булардын мындай күжүлдөгөн үндөрү өздөрүнө чоң демөөрүн. Туткундар сонун күндөрдү көз алдыларына элестете кетишкенде дайрадай чалкышат. Эзилген эл арасынан чыккан эр жүрөк, каарман жумушчу табы болоттой курчуп жетилген кез эле. Мырзаларга жалтанбай, эзүүдөн кутулуу үчүн күрөшкө чыгышты. Жумушчулардын тоодой толкунуна туруштук бере албай ак сөөктөр алактайт. Элди эзип мыжыган падыша жан талашып калтарый баштады. Тоодой толкунду тороп токтотууга билермандар жандарын үрөшөт. Бирок кантип? Партия кордук көргөн элди жумушчуларды колдоду. Айыгышкан катуу кармаш кай жерде болбосун күчөдү. Ак сөөктөр аябай жан талашты. Аргасы канча? Үстөмдүк кылган доор колдорунан чыкты. 1917 жылы февралдагы буржуазиялык демократиялык революциянын эпкини ак падышаны муунтту. Падыша тактан топ этип калады. Мындай кубанычтуу кабар алек сааттын ортосунда бүткүл Россиянын 4 бурчуна деңиздин үстүндө кайып учкан желдей жайылды. Сандаган эмгекчилер кылкылдаган кызыл тууну желбиретип, калаанын ичин дүңгүрөтө революциялык ырларды шаңдуу созушуп, түрмөдө тумчугуп жатышкан боордош туткундарды көздөй атырылган бойдон жөнөштү. Каарман жумушчулар, күжүрмөн солдаттар жапырт ураалаганда, түрмөнүн чоңдорунун жүрөктөрү түшүп, өз баштарын жашырууга жай таба алышпай алактап калышты. Далай жазыксыз кишиге түпсүз зындан болгон түрмөнүн темир капкасы талкаланды. Жумушчулар зынданда камыгып жатышкан революциячыл батырлардын кол бутундагы кишендердин быт-жытын чыгарып, туткундарды түбөлүккө бошотушту. Ушул көп туткундардын арасында Тоо элинин кайраттуу уулу, жалындуу революционер Табылды Жуке уулу Александр Александрович Пудовкин да тунжураган караңгылыктан бошонуп чыкты. Ак падыша тактан түштү. Бирок эрик таңы али ата элек. Азап тозокту бирге тартышкан жолдош жоролору түрмөдөн чыгаары менен туулуп өскөн жерлерине жана башка жактарга тарашмак болушту. Ал эми Таабалды кайсы жакты көздөй бет алат? Ала тоону көздөй сызууга буга али эрте. Өмүр бою көксөгөн чоң максаты бар эмес беле? Ошол тилегине жетпей эми кете бергени кандай? Таабалдыны ушул терең ой терметти. Кандай кылаарын билбей анын башы катат. Энеси, бир туугандары эсине түштү. Мында нече ак түңүлүшкөндүр. Таабалдынын көз алдына энесинин кебетеси келе калганда, анын мууну шалдырап, кабыргасы кайышат. Баса, Катя кайда? Ал Саратовдо эмес беле? Аны унутууга болбойт. Ал мендечи эмес беле? Ошонун көзүн көрсөм, азыр Катяны издөөгө чамам жок. Максат бар. Чынында Таабалдынын кайда, кайсы шаарда айдалып кеткенин Катя билбей адашып калган.
Эми Катяны кайдан издейт? Туткундарды солдаттар менен эл жабыла киришип, түрмөдөн бошотуп алышканын билсе, Таабалдынын сагынып саргайган аялы Саратовдон издеп, ооба, Катя унутпайт. Акыры Таабалды үмүтүн үзбөй, өмүрлүк жарын качан болсо бир жерден табармын деди. Максатташ жолдоштору ага турмушту Богород калаасынан баштоого акыл насаатын айтышты. Таабалды алды жагынан аска torой калса да, андан буйдалбай өтүп, жумушчулардын уюткусу көп шаарга жетүүгө талпынды. Ал Богородду көздөй түндөп күндөп сызды. Мына эми Самаган шаарына жетип, электросталь заводунда мурдагы кесибин улантып слесарь болду. Россиянын бардык жеринде эле бул шаарда дагы заман олку-солку болуп турган экен. Заводдо иштеген жумушчулардын турмушу оор. Алар жокчулуктан кутулуша элек, каатчылык, жакырчылыктан мүңкүрөшкөн кишилер өз жандарын араң асырашып жүрүшкөнүн көргөндө Таабалдынын сай сөөгү сыздады. Аргаганча, ал жумушчулар менен кол кармашып иштей баштады. Жумушчуларга убактылуу өкмөттүн билермандарынан кенедей жакшылык болор эмес. Ак падыша тагынан шыпырылганда, эмгекчилер жакшылык болот деп үмүттөнүшсө, эсерлер, меньшевиктер ак офицерлерге жан тартышып, элдин таламын талашпай, чыккынчылык кылышып, кеңеш бийлигин четке кагышканы белгилүү болду. Буга окшогон кара ниеттикке калайык кантип нааразы болушпасын. Муну көргөндө Таабалдынын күйбөгөн жери күл болду. Атаны дүйнөкүн, көптөн бери күткөнүбүз ушул беле, деп жүрөк заада болушат жумушчулар. Баары тең күн да түн да ушул жөнүндө сөз кылышат. Душмандын жүзү каралыгын билишкенде Таабалды иштеген электросталь заводунун каарман жумушчулары аябай кыжырланышты. Убактылуу өкмөттүн башчылары чоң кыянатты кылышса да, жумушчулар большевиктерден жана революциянын улуу көсөмү Ленинден түк үмүттөрүн үзүшпөдү. Убактылуу өкмөт жөнүндө суук кабарды угуп жана жүзү каралардын кылыгын көзү менен көргөн соң, Таабалды алды жакта дагы чоң күрөш баарына түшүндү. Эми Лениндин идеясын заводдогу жумушчуларга таратуу керек. Азыркы зор милдет ушул гана деген ойго токтолду ал. Пудовкин жумушчуларга билген кеңешин берип, чымырканы иштеп жүрдү. Заводдогулар анын белдүү коммунист экенине көздөрү жеткенден кийин ага жөлөк болушту. Жумушчулар өздөрүнүн бирдиктүүлүгүн чыңашты. Пудовкиндин жайын толук билишкенден кийин алар аны шаардык жумушчулар депутаттарынын кеңешинин аткаруу комитетинин мүчөлүгүнө көрсөтүштү. Булар атайы ишенип депутаттыкка көрсөткөн өкүлдүн мойнунда эсепсиз көп иштер бар эле. Ошол кезде азык-түлүктөн жумушчулар өтө каржалып калышкан. Эгин, товар жана башка буюмдун баары кулактар менен соодагерлердин колунда эле. Алар кара ниетти кылышып, азык-түлүктөрүн базарга чыгарышпай катып коюшкан. Жакырчылыкка дуушар болгон жарды жалчылар кыйын абалда. Азаптуу согуштан жарадар болуп кайтышкан бечара солдаттардын алы абдан начар. Калайыктын кем каршын бүтөөгө киришкен ким бар? Убактылуу өкмөттү башкарган жергиликтүү билермандар элдин турмушу тууралуу ойлонбостон, кайра кеңеш бийлигине жамандык издөө менен гана алек болуп жүрүшөт. Кайда барсаң башаламандык, чатак, чыр. Караңгы кишилер кимге ишенерин билишпей алактап калышыптыр. Таабалды Лениндик идеяны жумушчуларга жайылтып жүрүп, бир күнү убактылуу өкмөттүн жергиликтүү өкүлдөрү жалган ушакты таратышкан укту. Ал жүзү каралар шаарга бүт жайып чыгышыптыр. Анысы аз келгенсип, өздөрүнүн мындай провокацияларына элди ишендирүү үчүн Петрограддан басылып чыккан буржуазиялык газеталарды айрым жерлерге барышып, ар кимге окуп да беришиптир. Бул ушак ооздон оозго тарап кеткен экен. Буга жумушчулардын жиндери келди. Таабалды ушул ушактын караманча калп экенин жана муну көрө албастык менен душман өз мүдөлөрүнө жетүү максатын колдонушуп жүрүшкөнүн түшүндү. Чак түш. Жумушчулар цехтерде кызуу иштеп жатышат. Баары жумуш менен алек. Бир окумда ак саргыл, бети тултугуй, гүл түйгөн чоң киши келди. Мунун жанында жүргөн кодойгон куйкул сары неме жумушчуларга "Жумушту токтото тургула" дегендей жаңсап колун көтөрдү. Жумушчулар аларды таңыркап карап калышты. Жанагы келген бейтааныш киши боюн түзөп, башын чулгуп, беркилерге кырка көз чаптырып, сүйлөмөкчү болуп оозун эптеп келаткан кезде ар жактан Пудовкиндин караны көрүндү. Өкүл каргылданган үнүн бийик чыгарып, бир топ сөздү мөндүрдөй жаадырып жиберүүгө үлгүрдү. Ал сөзүнүн акырында мындай деди: "Силер ашчылаңачсыңар.
Каржалып калганыңар бизге белгилүү. Силердин ар кимдин азгырган тилине кире бермейиңер бар. Ачык айтыңызчы. Мисалы биз кимдин тилин алган экенбиз? Ооба, ошону айта койгула. Биз маселенин баш учуна түшүнбөй жатабыз. Жумушчулар ага суроо беришип, өздөрүнчө ууду боло түштеле тиги белгисиз адам көзүн ойноктотуп, эки жакты элеңдеп карана тамагын жасап, маңдайында тургандардын кулагына шиштей тийген укулуксуз үнүн көтөрө чыгарып чайылдады. Петербургдан алынган соңку кабарлар боюнча силердин Лениниңер неместин тыңсыз экен, ошону билип койгула. Эмне дейт? Ой, алдагынын жагын басып койчу. Бу кандай кара оозуңа кан толгурлар эле. Муну айтып жүргөн кимдер? Иттердин чыгарбаганы жок. Тургандар жапыр дуу дей түштү. Кээ бирөөлөр иттер дешип кыйкырып жибериштеле, тиги көпчүлүккө сөзүн жулдуруп жиберген неме сөөмөйүн чычайтып өөдө көтөрө койгондо чуу басыла түшүп, кайра бары жапырт ошону тиктешти. Мына кызык. Силер эмне бизге кала берсе мына бул газетага ишенбейсиңерби? Большевиктер да неместик шпиондор экен, деп ал киши жанталашып берки жумушчуларга колундагы газетаны көрсөтүп жатканда, анын колундагы газетаны Пудовкин шап жулуп алды. Жолдоштор, булардын сөзүнө ишенбегиле. Мындай жүзү кара чыккынчылар биздин пролетариаттын көсөмүн жаман атты кылыш үчүн оюна келгенин айта беришет. Бул газета булардын өздөрүнүкү. Ах, шайтандын шапалагы. Бул шөмшөк силердин араңарга башын батырган аз келгенсип, заводдогуларды буза баштаганын көрсөң, кебетесин көргүлө. Бул Миттаган фамилиясын буруп алса эле силер муну орус дегенсиңер го. Жок, орус эмес. Өкүл менин сөзүмдү жумушчулар колдор бекен дегенсип, эки жагын каранды эле аңгыча үндөр анын кулагын тундурду. Анда сен эмне ишиң бар? Мейли, ал кайсыл улуттан болсун, бизге пролетариаттан болсо эле болгону. Силер бизди кайраштыргыңар бар го, Деге мунун өзү кайсы жактан экен? Ызычуу күчөгөндө өкүлдү кайтарып жүргөн неме чык-чырылып ортого чыгып, акырын деп мурчуйду эле аңгыча, силер бирди көрө элеңерде мындан жоголгула, деди таап алды. Аны кубаттагандай көпчүлүктүн ызычуусу дагы күчөп кетти. Бул жумушчуларды тетири үндөгөнү келген убактылуу өкмөттүн атайын кишиси эсерлерден эле. Анын жанында ээрчип жүргөн кодогой киши ак офицер. Бул экөө тең сестене түштү. Заводдон тез чыгып кетишпесе, жанагы айткан сөздөрүнүн азабын тартышарына өздөрүнүн көздөрү жетти окшойт, алар артын кылчайып карашпай жөнөштү. Кыжырланган жумушчулар күйүлөнүшкөн бойдон тигилерди заводдун дарбазасына чейин сүрүп барышты. Жолдоштор, меньшевиктер, эсерлер буржуазиялык убактылуу өкмөттүн сөзүн сүйлөп, биздин большевиктерди жана революциянын көсөмүн жамандоо аракетине өтүштү. Жумушчулар, биз Ленинди гана билебиз жана ага дайыма ишенебиз. Эч качан большевиктерден үмүтүбүздү үзбөйбүз. Буржуазиялык газеталарда жазылган жалган кабарларга силер эч качан ишенип алданчу болбогула. Убактылуу өкмөт кимибизге нан берди? Алар элге жерди, сууну бергени гана. Заводко келген эсерлердин кишиси жумушчулардан кагуу жегенден соң убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү кууланып белдүү кишилерди колго түшүрүүнү көздөштү. Заводдун башкаруучуларын жекирип кысмак калышты. Силердин араңарда жаман кишилер бар көрүнөт деген шултоо менен алар ыгынтап заводдогу кээ бир коммунисттерди тымызын камакка алууну көздөшкөнү сезилди. Алардын көбүнчө кастарын тигишип көздөгөнү Пудовкин эле. Кеч күздө Богород шаарынын жумушчулар депутаттарынын аткаруу комитетинин буйругу боюнча Пудовкин тымызын кайдадыр бир жакты көздөй өтө шашылыш жөнөдү. Ага тиштерин кайрашкан убактылуу өкмөттүн кишилери 10 октябрь күнү Таабалдыны камакка алышмакчы эле. Алардын тилектери ташкап, аны сыйпалап таба алышпай калышты. Ал өмүрүндө көрө элек Питерге келип түшөр замат ар кимден сурамжылап жүрүп таң сүргөндө Смольныйга келди. Бул белгисиз кишини кароолдо турган мылтыкчан солдат таң калгандай карап турду. Кайдан келген киши болду экен? Өмүрүндө азаптан башы арылбаган бир бешара го. Чоочун киши батынып кароолчуга жайын айта албай жатканда Смольныйдын короосунун ичинде бирин серин кызыл гвардиячылардын аркы терки басып жүргөнүн көргөндө чоочун киши жалдырап алардан көзүн айырбайт.
Кароолдогу солдат андан шек санагандай тынчсыздана мылтыгын колуна алып: "Гражданин, кайдан келдиңиз? Сизге ким керек эле?" деп сылык сурады. Берки киши кере-кере арыштап барып солдаттан окчунараак токтоду. "Мында кирүүгө болобу?" Кароолчу мылтыгын өйдө кармап, короонун ичине көз чаптырды. Анан шектенгендей уйкусураган көзүн ушалап: "Мында уруксатсыз кире албайсыз" деди. Анын жообун уккан соң бул киши селдее түшүп: "Мен адашып башка жака туш келип калганмын го" дегендей шашып сүйлөдү. "Смольный ушубу?" Ооба. 4-бөлүмдүн аягы.